Бирөөнүн башына bir жамандык жаадырган болсо, ал жамандыктын аркасында келе турган жакшылыкты каалайт. Кудай Таалам Кур'анда айтат: бир кыйынчылыктан кийин көптөгөн жеңилдиктер бар дейт. Мына качан кул Аллах Субханаху ва Тааланын анын башына түшүргөн бул кыйынчылыктарга дуушар болсо, оозунан «Альхамдулиллах» деп айтып, жүрөгү менен сабыр кылса, Кудай Таалам айтат: мына бул түйшүктүн негизги хикматы келди. Эми мен бул кулума көптөгөн жакшылыктарды, мээримимдин эшиктерин, кечиримдин эшиктерин ачып берем, кулума ыраазы болом, кыяматта бейиш менен сыйлап коем деп айтат. Ошондуктан качан